Özü negizde şu kitap 70 bet damla. 78 bet. Точно şunu ile kopya oldu da. Birinci, ikinci oldu. Birinci, ikinci oldu. İki tomluk. Sebep bu yerde jana bir aylığa kotorganda uzarıp ketedi. Uzarıp ketedi. 120 betten 240 bet oldu. Oşonda şu muallim sen azı iki tom oluptur da. Jekönü 9000 somdan 75 tuk çıkardım ben. Ellerden, Cuma'da ellerge aytı akça jıynap. Alhamdulillah. Hazır men özüm sağıp berdim. Bunu açap iki okşuş da. Okuy deyim, jatan kata deyim. Maşallah. İki okşuş oldu alhamdulillah. Maşallah. Oşa bir komutan içindeyle basıp çıkardık bunu. Uşu bir ay vakt getdi. 75 tuktu çıkarımga. İki ayda basılıp bitti. Maşallah. Hazır bu bir taşar oldu da hazır. Bir de ki iki cuma okutup şu benim sana oku yürüyordu. Hazır birincisini bitti. İkincisini bütse her birine birden böyle kılazap ketedi. Kudayım verse. Bol kitaplardan жетиштүүлөр mi damla? Hazır baka жетиштүүлөр. Bir kitap ama bu içindeki kitap dile koyduğumuz. Bu точно şu kitap bunun прям точно kotorulgаны her birisi. Yani her bir точкалары менен okulan bunun özgöçölüğü bu içinde 3 tilde сразу ketет. 3 tilde. 3 tilde. Bu degeni Orusçası dagı var. Düşündürmesi. Kırgızça düşündürmesi dagı var. Anan Arap dilindegisi dagı var. Kanday okula turgаны dagı var. Cümle. Bismillahirrahmanirrahim. 5-ci bitken. To'g'ri, 9-chi bet. Bu yerde tamgaları görsetilgan. Mana 7-chi betda mana. 7-chi betda jana tamgalardı açsanız mana. Kaç tamga? Mana. Alif tamgası. Alif tamgası. Bu yerde mo özü siz gözünüzle görünse gerek. Az свет жок болуп атат дейт. 6 точканы көрөсүзбү? 6 мына. Бул 6 болгон. Ушул 6 точкадан өзүнчө 6 точканын ичинде комбинация болуп туруп тамгалар келип чыгат. Мунун жанындагы мына биринчи точканы баскан өзү эле алиф тамгасын билдирет деп мына арабчасы жазылып туруп, могу жерде анан транскрипциясы дагы бар. Алиф. Арабча кыргызчасын окуп берсең ылдый дагы. Алиф, ба, та, са деп тамгалары жазылган экен. Жана аю дегенди башта окусаң эле. Так. إيمان مفصل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. Кыргызчасын окуп берип койсоңуз, которулган. Мен Аллахка, анын периштелерине, китептерине, пайгамбарларына, кыямат күнгө тагдырдын жакшылыгы жана жамандыгы Аллах Тааладан экенине жана өлүмдөн кийин кайра тирилүүгө ыйман келтирдим. Орчасында. Смысловой перевод деп жазып койгон. Я верю в Аллаха, Его ангелов, Его священное Писание, Его посланников в судный день и предопределение в то, что все и хорошее, и плохое исходит от Него, а также воскрешение после смерти. Ага, машалла. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ушунун баарын ушул эжекебиз окуп. Эки ай тынбай отур. Maşallah. Биз компьютерден жазып беребиз. Урматтуу Нияматулла устаз, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллахым разы болсун сиздерден. Biz hazır uşul kenin düşündürmesi menen Muallim Sani'nin bет açarında turabız. Mına uşul kitepti musulman bir tuğandarыбыз үчүн Muallim Sani'ni жақсы bir dengelde uyuşturup, жазып, жарып көрүп атат. Эмгеги сиңген башында мына Ниматулла уста сизге, бирадарларыбызга Аллахым өзү разы болсун. Демелчү болгон бир туғандарыбыздан да Кудай Таалам өзү разы болсун. Allah subhanahu wa ta'ala berekeli uyku ayetinde varattilil Kur'an'a tertile. Kur'an'da tertil üstünde okuyla deydi. Yani tertilde maksat Kur'an'da tecvid erecesi menen okuyla. Her bir tamganın tıvışın, mahracın çıkarıp tuğra okuyla deyip buyurgan.
Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям хайрукум мен таалламал Кур'ана ва алламаху. Жер бетиндеги эң шарапаттуу, эң кайырдуу болгондор булар Куранды үйрөнүп, жана башкаларга үйрөткөндөр деп айткан. Мына ушул ыйык Кураныбызды мухафаза кылууда, сактоодо эбегейсиз чоң бир мээнет кылып атасыздар. Ниматулла устаз, бизге бул чоң сабак болуш керек. Албетте биздин ибадатыбыз дагы, урматтуу мусулман бир туугандар, намаз ичиндеги сүрөлөр тажвид эрежесине ылайык окулушу керек. Куранды сактоочулардын катарына кошулуп атасыздар, Куранга кызмат кылып атасыздар. Мына ушул өзүңүздөр үйрөнүп, жана башкаларга иншалла үйрөтөсүздөр. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын да ыйык хадисине эгедер болуп каласыздар иншалла. Албетте чоң мээнетти талап кылган бир илим. Ошол кыйынчылыкка карабастан бул Куранды ар бир тамганын тыбышына карап, Куранды мына Муаллим Сани китеби менен Куранга түшүп, ыйык Куранды үйрөнүп, ошол Курандагы буйрулган буйруктарды жашоодо жашаганга аракеттенип келесиздер. Кудай таалам өмүрүңүздөргө береке берсин. Аллахым тилеген тилек, ойлогон ниет максатыңарга жеткирсин. Биз сиздерди көрүп абдан кубанып отурабыз. Албетте сиздердин башыңыздардагы турган чыгып аткан Ниматулла устазга дагы Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Мына кыз келиндерге жеңебиз тарабынан ошол Куран, ыйык Кураныбыз үйрөтүлүп атат. Өзгөчө терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Алла таалам ушул жакшы амалыңыздарды Кудай таалам кабыл кылсын устазым. Кураныңа кызмат кылып аткан мына Ниматулла дамла өзүнүн жамааты менен Аллахым сизден ыраазы болсун. Бул абдан чоң сооптуу амалды аткарып атасыз. Кудай таалам сизден ыраазы болсун. Сизди жана үй бүлөңүздү Кудайым аманчылыкта кылсын. Жамаатыңыз менен көзүңүздүн кубанычы болгон үй бүлө бала чакаңыз менен элдин ичинде, журттун ичинде аман болуңуздар. Кылган кызматыңыздарга Кудай таалам берекесин берсин. Дагы алдыга койгон тилеген тилек, ниет максатыңарга Кудай таалам өзү жеткирсин. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Алла Ошон бит 6 ай окутуп үйрөткөн экен. Казактар таң калат дейт. Силер кантип көрөсүңөр, кантип эле деп, биз спортсмендерди өзүбүз оозга салып жедирип атпайбыз бу көз азиздерди деп. Бизде Кыргызстанда эле бар экен да булчу. Анан ошону көрүп, Алла разы болсун. Бул Гүлназ бул айтат экен, ата, мени келечекте Гүлназ эжекебизди элестете аласыңбы дейт экен. Кудай кааласа элестетем да, Кудай кааласа сен ошондой болосуң десе, күйөөмчү Жалалидин устаздай болот дейт экен. Шуну биз чоң максат койгон да булчу. Аллахым ниетине жеткирсин. Ошо кызыбызга да бир дуаңызды бериңиз. Ошо Гүлназ эжекесидей болсун. Аллахым ушул кызыбыздын өмүрүнө, рызкысына береке берген. Кудай таалам ушул тилеген тилек, ойлогон ниет максатына жетип, ушул устазга окшоп, ошондой бир даражада ниетине Кудай таалам жеткирген болсун. Келечекте иншалла чоң устаза болсун. Элге, журтка, мекенге жана динге, Куранга кызмат кылуучулардан кылсын Кудайым. Алла. Болду кызым. Азамат, өмүрлүү бол.